Кайнатам үйдү алгандан кийин аябай мындай сүйлөп айтам, мынтип түшүндүрүп беребиз да, анан бул үйдү биз алдык, мынтип бата бериңиз деп үйдө сүйлөшүп отурбуз да. Анан буга мынтип айтты да, жуунтуп полотенце коруп алып, ачынтып отурса, сени кичинекейиңде мен алдый кылгам дейт, эми сен мени кылып атасың дейт. Экөөбүз урушуп кеткен да күндөр болду. 2023 ноябрда үй алышкан. Риск болчу да, кантип төлөйбүз 30 жыл депчи. Мен ушу келинчегиме да ыраазымын да, ушу инвалид атамды карап. Сен рефинансирование кылган күндөн баштай бересиң. Канча сумма алгансың, канча жылга, канча срок и так далее. Урматтуу көрүүчүлөр, бул долбоордо Зарита Акматова ипотеканы жеңилдетүү боюнча пайдалуу кеңештер менен бөлүшөт. Зарита катышуучуларга финансылык сабаттуулукту үйрөтүп, чыгымдарды кантип азайтуу керектигин көрсөтөт. Катышуучулардын ипотека боюнча кыйынчылыктарын угуп, ар бирине ылайыктуу кеңештерди берет. Бул долбоор көрүүчүлөргө ипотеканы азайтуунун жана финансылык көйгөйлөрдү чечүүнүн оңой жолдорун көрсөтөт. Салам достор, биздин Планетека проектибиздин жаңы чыгарылышына кош келипсиздер. Биздин бүгүнкү катышуучуларыбыз булар өзгөчө катышуучу, себеби дегенде үй бүлөсү менен катышып атышат. Биздин Адинай менен Таласбек бизде 2023 жылы ноябрда үй алышкан. Азыр уже 8 жылга кыскартып койду, болгону 9 айда. 9 айда уже 8 жылга кыскартып койду. Жана булар Кыргызстан жараны. Көп адамдарга опыт берет болуш керек азыр. Буюрса сөз сиздерди бизди каяктан көрүп келдиңер, таанып, эмне түрткү болду? Саламатсыздарбы? Кош көрдүк. Барыңыздар аманчылыкта жолугушуп атканыбызга бардыгына шүгүр. Эмне түрткү болду алганыбызга? Биринчиден документ, биздики биринчиден кыргыз паспорт болгондуктан регистрация азыр очень проблемный ситуация болуп атат го. Ошол болду. Экинчиден интернеттен карап, кимдер алып атат, кандай кыргыз паспорт менен кайсыл жагы выгодныйраак, ошонун баардыгын талдап, анан сиздерди тандап алып, жолдошум экөөбүз кеңешип алып, анан келгенбиз офиске. Таласбек, сен жүр деген жакка эле келиордуң же? Үйдө отуруп кичине анализ кылдыңбы? Жок, биз да үйдө отуруп кичине анализ кылдык действительно. Анан эми келинчегим айткандай, ушу регистрация проблема болду да бизгечи. Ошол алган квартирага төлөгөн акча регистрация эми карап турсаң ошол эле сумма чыгат экен да. Ооба. Ошол эле сумма чыгат экен. Анан кеңешип, экөөбүз кеңешип, үйдөлөрдө кеңешип, анан биз ошо тамал деп чечтик да. Анан биздин инвалид атабыз бар, первый группа. Ага да регистрация кылыш негизи Москвада кыйын экен да. Анан ошентип келинчегим экөөбүз кеңешип, анан ошо там алганга ниет кылдык. Ооба, биринчи ниетибиз өзү жер там болчу. Участок алабыз, жер там алабыз деп, анан кайнатам ошо инвалид адам болгон үчүн бул жакка алып келгенбиз да. Тигил жакта караганга эч ким жок. Анан бул жакка алып келгенде ошо атама карап, баягы жылуу үйдө от жагып, кыйналбай, анткени баягы жер тамдарда көрүп атабыз да. Суусу тоңуп калат экен. Өзүнүн түшүгү бар экен да, ошол. Свети немеси болуп атып, анан биз кечке жумушта жүрсөк, кайнатам ким карайт? Ким от жагып берет ага деп, анан квартирага токтолуп ошо квартира алганбыз сиздер аркылуу. Азыр өкүнбөйбүз, алганыбызга 9 ай болду, очень выгодно. Биз үчүн мисалы биз 5 адамга регистрация кылыш азыр мисалы 100 миңден ашат да. Ошол 100 миңди досрочный погашенияга жапсак, намного выгодно болот экен да. Силерде мындай кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңар? Үйүңөр бар жана үйүңөр жок. До и после деген нерселер кандай болду? Мисалы документ кылганда биринчи өзгөчөлүк мамиле башкача. Мисалы регистрация кылам деп барсаң, баягы сенимдип, жаман көздөр менен карап, неме кылбайт, наоборот, собственник деп принимать этет. Бирөө жалдырабайсың, шоколадыңды көтөрүп алып, подарканы көтөрүп барып, мага регистрация кылып берип койчу. Акчаңды и плюс подарканы көтөрүп барбайсың да. Ошол акча жаныңда калат. Экинчиден эме экен да, милициялар кармаса, мурун башка жакта регистрация кылып жүрчүк да. Азыр
милицияда кармаганда эми коркпойсуң да, эми өзүң үйүң бар апа жүр десе коркпой смело бар ичтесиң да, кой барып ушу регистрация ушул жерде турган фамилияны карайт, артында собственникти карайт. Анан барсаң эми мындай коркпойсуң да, коркпой жүрөсүң да. Анан эми конечно эми өзүң үйүң болсо, өзүң собственник болсоң, эми кыйналбайсың да, мындай айткандачы. Ооба, кыйынчылыктар аз. Кыйынчылыктар аз болот. Эми кыйынчылык мындай кылганда кыйынчылык болбойт деле негизи, өз үй алып алсаңчы өзүңө выгодно болот да. Кандай проблемалар чечилди ошо менен? Регистрация маселеси чечилиптир дагы. Эң регистрация проблемасы чечилди. Биринчиден, экинчиден акчабыз. Самый хороший инвестиция недвижимость дегенде мен недвижимость ойлочумун да инвестиция. мындай, это просто слово ким үй алып алып эле, оказывается это действительно. Потому Үй что алып ошол алып акчаны алдайт деп да. Ооба. Мисалы үчүн ошол акчаны азыркы убакка чейин биз чогулта албайт болчубуз Ооба. да. Азыр тытынып бизге мотивацияда үйгө төгүшүбүз керек. Үй бар го. Азыр эми бизге эме болуп калган ошо мотивацияда үйдө эртерээк кутулуп, өзүбүзгө өткөрүп, мындай аракет кыласың да. Аракет кылып анан эми ошо экинчи, үчүнчү тамгаланга ниет бар да. Азыр эми биз буюрса. сураштырып, квартираларды караштырып, может экинчисин алсак деле ошончо тытына турбайбыз, иштей турбайбыз. Балдар окушабы? Азыр окушпайт, эми быйыл окууну бүтүштү да, 9-класста. 9-ду бүтүп иштеп жардам берип атышат да. Аларда ошо мектеп маселеси дагы көбүнө регистрация жок, мектепке албайт деген дагы маселелер эме кылат да, көйгөй жаратат. А сиз эки бала, экөөңөр, кайнатаң 5 да? 5 кишиники уже регистрациясы плюс. Сонун андан сырткары инвестиция, уверенность, да, өзүңөрдүн. Эшти тебип киресиң, любой эмеге дебейсиңби? Баарынын эшегинде коркпой, чачпай. Ооба, жакшы. Акчаң жогулганы эң самый выгодный, мне кажется. Аябай жакшы. Акча тарабынан выгода. Мындай да мурун деле акчаны ушундай расход кылчык, эми азыр Кудай сактасын, азыр деле тамалдык төлөп атабыз. Жашоо эмеси өзгөрбөдү, качество жизни. Жок. Мен ойлочумун да, үй алып 100 миңден айына төксө, кантип мен алтын алам, кантип депчи. Ошол эле, мына Кудайга шүгүр, ошол эле тамак ашты жеп атабыз, ошол эле кийим кечени кийип атабыз, ошол эле алтындарды тагынып атабыз. Ошол эле мына Кыргызстанга барып келип атабыз. Ошол эле катыш, еще больше стало деймби. Расход наоборот, үй адам көбүрөөк кетип атат да, расход. Кудайга шүгүр баарын төлөп атабыз. Мурда деле баягы риск болчу да, кантип төлөйбүз 30 жыл депчи. Бизде деле биринчи убакта аябай коркунуч болгон, мисалы үчүн 30, может отказ кылып салсакчы деп аябай ойлонуп, договор түзүп кеткенден кийин да. Экөөбүз урушуп кеткен да күндөр болду. Ыйлап болду. Эмне себептен? Кетем ошо тамалган эмесинен да, бул алабыз деп аракет кылдым, мен уже Коркутуп. Мен задний бердим да, действительно корктум. Кой 30 жылга деп действительно мен деле башында корктум. Эми азыр Кудайга шүгүр баары жакшы, алганыбызга өкүнбөйбүз. Наоборот, наоборот. Эң ошо ушул ситуациясы мындай болду да. Келдик, договор түзүп кеттик, уже банктан одобрение келди. Үйдү тандап атабыз, үйүбүз дайын да, уже 10 чакты үйдү тандап койгонбуз, көрүп атабыз бирден. Анан бул айтты да, албайбыз деди да, отказ кыл деди да. Биз уже договор, уже акча төлөнгөн. Мен айттым, ортодо акча күйүп кетип атпайбы? Сен албасаң, анда мен однокомнатный квартира алам, арзаныраак дедим да, бугачы. Сен албасаң, бирок ага вообще тийишеңер жок болот дедим. Мен өзүм табам дедим. Мо семейный жизньден тышкары мен өзүм табам. И аны төлөп бүткөндөн кийин дагы вообще не думайте, чтобы общий болот деп дедим. Давай так договоримся дедим, чтобы ортодо договор күйүп кетпесин дедим. И одобрение банктан келген да уже бизге. Анан болбой, эмне кылсаң ошо кыл деди да. Жок дедим да, баары бир кеңешип, ошону токтолуп, ошол 3 комната үйдү алдык, Московская область. Зато тынч жашоо. Зато өзүң үйгө жакын, эме, жумушка жакынбы? Жакын, 4 остановка. 4 остановка. Жумушуң жаныңда, үйүң жаныңда, балдар жаныңда. Сонунда плюс атаңы өзүң жаныңда алып жүрөт экенсиң. Бул дагы аябай чоң милдет. Баланын милдети да ата-эне караганда карап, биз кичинекейбиз ата-энебиз бизди карайт. Ата-эне караганда биз ата-энени карайбыз. Ооба, айта келе кайнатам үйдү алгандан кийин аябай
сүйлөбөйт да мынтип түшүндүрүп беребиз да анан бул үйдү биз алдык, мынтип бата бериңиз деп үйдө сүйлөшүп отурсак анан буга мынтип айтты да, жуунтуп полотенце коруп алып ачынтып отурса сени кичинекейиңде мен алдай кылгам дейт, эми сен мени кылып атасың дейт. Өлө мындай башкача ощущение болду да, прям бул сразу ооба деп алдай деп мынтип сразу түшүндүк дагы аябай мынтип баягы карысы бар нерсе бар дейт го. Ата ошо кайнатабызды 1 жыл карадык, батасы тийип ошо эми ошондой үй алдык деп. Өзү негизи чындыгында карысы бардын ырысы бар деген чындыгында да бул ата энең алып келип ушул жерде карап эметкенден дагы балким баардыгы айткандай сооадан барып элементарный Москвада тыңыраак иштей албай атат. Соо адам, инвалид адамды алып кетип эмне кыласыңар, кыйналып, кандай кыйынчылык көрөсүңөр, документ не жок. Бул мен кай жерде болсом, атам ошол жерде азыр Кудайга шүгүр. Машалла. Мен ушу келинчегиме да ыраазымын да, ушу инвалид атамды карап өз атасынан да жакшы карайт да, мындай ачык эле айткандачы. Анан негизи ушу үй алганга ушу келинчегим да түрткү болгон да. Үй алалы. Ушинтип ар ким орустардын үйүндө жашай бербей, ошого кеткен акчаны бир аз үстүнө акча кошсок, өзүбүз эле төлөйт экенбиз деп, Кудайга шүгүр азыр жакшы эле баардыгы. 3 комната, балдарыңардын өздөрүнүн комнатасы, кайнатаңын өзүнүн комнатасы, өзүңөрдү. Сонун аябай жакшы шарт түзүп эметипсиңер. Силер эмне жумуш кыласыңар, анчалык жакшы табат экенсиңер деп коет экен. Дикси магазинде, обычный продуктовый магазинде мен кассир болуп киргем, кийин зам директор болуп көтөрүлдүм. Жолдошум кассир. Мен кассир эле болуп иштейм. Көтөрө албайт, көтөрүлө элекмин да. Көтөрүлө элекмин. Болот эми. Экөөңөр бир магазинде. Бир магазинде, бир сменде, эки-эки. Бир сменде. Бир сменде ба. Эки-эки. Чогуу барасыңар ишке, чогуу келесиңер. Үйдө дагы чогуу. Чарчабай элеби бири-бириңерден? Баары айтыр эди, урушуп кетпейсиңерби силер 24 саат жок. Жок. Наоборот, биз мисалы мен үйдөн чыгып бир жака магазинден келтасың. Не алдың магазинден келтасың? Бул чыгып кетсе мен айтам, не алдың? Келтасың? Наоборот, бизге билбейм, бизге наоборот жакшы. Жакшы, Кудай ошо баардыгы уже экс хоз деле болуп калса элдерим бар таң калат. Кичине бир жака жолугуп кетсеңер, бири-бириңерге чалышып берет экенсиңер. Бири-бирин издешип каласыңар. Издешип калып. Жакшы, зато мисалы үчүн жумушта дагы бири-бириңе жөлөк таяксың да, мындайча айтканда. Сен мени билбейм. Азыр бири-бириңе күйбөсөң, азыр эч ким күйбөйт экен да. Бири-бириңе күйбөсөң эч ким күйбөйт. Келинче мага жөлөк болот, мен буга жөлөк болом. Ушу чечип калган проблемаларды экөөбүз ортого салабыз. Таза болбой калса, балдарыбызды кошобуз, чогуу кеңешебиз да. Чогуу кеңешип анан ошентип иш кылабыз да. Анан эми баары жакшы эле. Да эмне? Баардыгы жакшы. Баардыгы жакшы эле, азыр Кудайга шүгүр. Эң негизгиси силердин жашоо сапатыңар өзгөргөн жок. Үй алгандан кийин үйгө чейин ошол эле расход кылып жүргөн экенсиңер, оказывается, башка жака. Ошол эле расход. Ошол эле ичип. Там алгандан деле наоборот адам көп расход кетип атат, зато үйдү да кутулуп атабыз. Берекеси болот. Еще 8 жылга кыскартып коюптуңар, 9 жылга. 9 айдын ичинде 8 жылга кыскартып койдуңар. Азаматсыңар, еще үйдө инвалид атаңы карайсыңар, ага деле дары расходтору, регистрацияны кылып атасыңар. Регистрацияны үйгө коебуз. Эми ал мындай экен да, оор адамды негизи регистрация кылыш кыйын экен да. Аны больницага барып, ага справка алып, анан келип анан МВДдан кыласың да. Анан МВДдагылар деле мурункудай эмес да, справка менен текшерип, сразу эле кылып берет да, мурункудай эмес да, азыр жакшы. Мурун бирөөгө жалдырап, МВДга өзүнчө подарок, кылып берген адамга өзүнчө подарок, и то акчасын үстүнө кошуп берип, кылып берип койчу дейт элек да жалдырап. Азыр кайсы күнү коюп бере аласың да. Ошентип, еще анын выходноюна выходной алып, документтерин көтөрүп барып, ээрчип жүрчүбүз. Азыр жок. Талон алабыз,
каалаганыбызга ошо өзүңөргө ыңгайлуу күнгө барасыңар, ыңгайлуудай коесуңар. Машалла. Эми Кудай буйруса дагы квартираны пландатасыз. квартираны пландатабыз. Өтө ниетибиз чоң. Ошо балам Кудай буйруса эмди жыл 18-ге чыкса, Кудай буйруса ошого алып беребиз. Планетабыз 12ден каяктан Кыргызстанда уже азыр эмес ачылып аткан ошо Кыргызстандан деп ниет кылып атабыз. Буйруган көрөбүз да, эми каяктан эме кылса бар ошо сиздерге келип кеңешип, каяктан болсо деле аракет кылабыз да. Биз бул проектти ачканыбыздын себеби дагы бул көп адамдар мурун бизди көрүп, угуп, азыркы күндө деле соцсеттер аркылуу келишет да. Ушундай ал кыргыздарды алганын да азыркы күнгө чейин деле көбү билишпейт да. Алса болот экен депчи. Алып бересиңерби? Алса болот деп келишет. Алса болот, алып жүрөт деп. Или силерге окшогон клиенттерибиз уже алган клиенттер өздөрүнүн досторун, тууган уруктарын жөнөтөт. Алгыла, биз алдык, биз текшерип көрдүк, баардыгы нормально. Силер баргыла деп алар аркылуу келгендер бар. Бирок ошол үй алгандар ипотеканы алып берип коюп эле биз унутуп калып кетпей, биздин клиентский чатыбыз бар. Силер ал жерде барсыңар, ал жерде колдон келген жардамдарыбызды берип, маалымат менен бөлүшүп, ал жерден дагы көп өзүңөргө пайдалуу нерсени алып аткан чыгарсыңар. Андан да сырткары ой ушул алып берүү эле анан дагы жок болуп отуруп калбайлы, келгиле кантип тез жабышты үйрөтөйүн деп бүгүнкү проект ачылып отурат да. Ушул проектке койгон максатыңар эмнени күтүп келдиңер, эмнени алдабыз деп ойлоп атасыңар, өзүңөр кандай план коюп атасыңар? Анан бүгүнкү күндө биринчи күндү өттүк, план койдук, кандай досрочно жапса болот экенин, кантип аны эсептеш керек экенин калькуляция менен иштедик. Жана башка катышуучулар менен ой пикир, опыт алмашуу болду. Мындан силер кандай пайда ала алдыңар? Сиз айтыңыз. Пайдасы бул аябай жакшы нерсе экен да. Бул негизи ай сайын өзүнүн төлөмүнөн тышкары каалаган суммаңды канча көбүрөөк салса, ошончо кыскарат да, ошончо эрте кутулабыз да. Анан бүгүнкү негизи проекти аябай жакшы проект экен да, жакты магачы. Бул эме экен да, кандай десем, мотивация. Анан кийин бул лишний акчаңды коротпойсуң да. Финансовый расход кичине азыраак болот экен. Канча көбүрөөк салса, ошончо жакшы финансылык тартипке үйрөтөт экен да. Жакшы. Плюстар ошол. Живой мотивациясын дегенде бири-бирибизди көрүп, ким качан, каяктан, кантип төлөп атат, баарыбыздан баягы эме алмашуу деп коет го. Опыт алмашып, сүйлөшүп, проекттин эмеге чата видео салганда эле сразу көрүп бүтпөй, сразу менеджерге жаздым. Мен барам деп сразу жазылдым да. Анан жазылып коюп туруп анан кийин шашпай видеону көрдүм да. Аны бул айтса эмне экенин түшүндүмбү биринчисин дейтен. Эми азыр көрүп түшүнөбүз да, мына экөөбүз отурабыз видеону жазып коеюн. Видеону көрүп, анткени саналуу эле адамды алам дегенде, уже баягы эптеген экини жеттеп коет го, сразу жазылдым мен, не знаю. Потому что уже билебиз да, баарыбыз мисалы досрочный, а бирок ошону как правильно, мен ошону хотела да, вот именно баары опыт сиздерде бар, бардыгын билесиздер, мен именно ошолор сиздер аркылуу мен да жылын кыскартып тезирээк төлөөнү максат кылып, ниет кылып, анан ушул проектке болушунча жеттик да, максат кылып буюрса. Кудай буйрса жакшы. Канча ушу проект ичинде канча жылга, айга кыскарткандам деген мындай план койдуңар өзүңөргө? Биздин өзү план максатыбыз боюнча үйдү 5, максимум 6 жыл ичинде төлөп бүтөбүз деген максатыбыз бар, ниетибиз бар, иншалла. Ошол целибизге жеттик. Ошо сиздердин жаңы проектиңиздер менен эми эртерээк 3-4 жыл деген ниет калды. Ниет кылабыз. 3-4 жылда төлөп бүтөбүз деген, Калькуляторго салып. На самом деле это возможно. Бүгүн
өзү эң жогорку ставка менен процентный ставка менен алган силер экенсиңер. Бирок ага карабай силер бир жылда эле боло элек 9 айда уже 8 жылга кыскартып коюп турсуңар да. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Анан 4 адам үйдө иштейт экен, бирок мындай расходторуңар силер өзүңөр айткандай жашоо шартыбыздын сапаты өзгөртпөй туруп, бир 10 жылга спокойно кыскарта аласыңар деп ойлойм. Бирок жакшыраак аракет кылсак, силер айткандай 5-6 жылга чейин төлөп бүткөн планды койсок болот. Ооба, буюрса. Кудай буйруса. Бул жакта эми негизги маселе баягы айтканды эле угуп койбой, ошону кошо кылышыбыз керек. Аны буюрса биз силер менен колуңардан жетелеп чогуу кылабыз. Жана биздин көрүүчүлөр менен бөлүшүп, өзүбүздүн опытыбыз менен бөлүшүп турабыз деген ниеттебиз. Силерге чоң рахмат келип катышканыңарга, буюрса кийинки айдан дагы результаттарды көрүп баштайбыз деген. Сиздерге да чоң рахмат ушул проектке, ошончо адамдын арасынан баягы ниетибиз эме болгончубуз, бизди тандап ошо проектке катышып калганыбыз үчүн сиздерге да чоң рахмат. Дагы бир жолу үй алып атканда дагы ыраазычылыгыбыз аябай чоң болгон, постоянно бардыгын айтам. Келгиле, Планета 312 аркылуу үй алгыла. Коркпой Это можно. Биз дагы аракет кылып колдон келишинче жардам беребиз. Живой мотивация мына бизди алсаңар болот. Биз айына миллиондорду таппайбыз. Жөнөкөй гана магазиндин сотрудниктерибиз. Ошо менен деле төлөсө болот. Ошол менен деле төлөп, конечно, ошол эле жашоо, ошол эле зато өзүбүздүн үйүбүздө. Проектке 50дөн ашык адам заявка таштаган. Баары менен өзүм лично сүйлөшүп жолугуп чыктым. Ошонун ичинен 8 адам тандап алдык эле. Баягы көңүлдөн өтө албай дагы бирөөсүн кошуп 10 адам болдук. Буюрса 10 адам менен биринчи выпусктарыбызды баштадык. Дагы алдыда көрө жатарбыз, балким аларды дагы кошуп тартып баштайбыз. Бирок ушул 10 адамдын көргөзгү результаты, ийгилиги, жыйынтыгын көрүп, анан башкалар дагы көптөгөн адамдар ошол 30 жыл жүрө бересиңби, койчу, зачем, анан процентный ставка кымбат экен деген адамдар дагы туура жапса, даже ушундай жогорку ставка менен деле туура жапса, ушундай аз айлык менен деле туура жапса, туура үйдү тандаса, бардык нерсеге жетишсе болот экен. 3 жылда, 5 жылда, 7 жылда кутулат экен, 30 жыл төлөбөйт экен деген нерселерди жеткизгенге аракет кылып атабыз. Кудай буйрса дагы бөлүшөбүз. Рахмат силерге чоң. Силерге да чоң рахмат. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин силер лайкты басып, комментарий жазып, тууган урук менен бөлүшкөндү унутпагыла. Катталган эмес болсоңор сөзсүз түрдө катталгыла. Анткени эң кызыктуусу алдыда. Урматтуу көрүүчүлөр, бул долбоордо Зарита Ахматова ипотеканы жеңилдетүү боюнча пайдалуу кеңештер менен бөлүшөт. Зарита катышуучуларга финансылык сабаттуулукту үйрөтүп, чыгымдарды кантип азайтуу керектигин көрсөтөт. Катышуучулардын ипотека боюнча кыйынчылыктарын угуп, ар бирине ылайыктуу кеңештерди берет. Бул долбоор көрүүчүлөргө ипотеканы азайтуунун жана финансылык көйгөйлөрдү чечүүнүн оңой жолдорун көрсөтөт.